Ош шаардык төрөт үйүндө Баткенден эвакуацияланып келген эне көз жарды. 26 жаштагы Бурлай Абдрахманова кече 19 сентябрда улду болуп кубанып турган кезде ымыркайга элибиз аман, өлкөбүз тынч болсун деп эл аман деген ысым ыйгарылган. 4,5-5'lerde төрөлдү, жарык дүйнөгө келди. Улум ден соолугу азыркы учурда жакшы, Кудайга шүгүр. Атыны эл аман койду, тынччылык, элибиз аман болсун деген максатта. Учурда Ош шаарынын төрөт үйүндө Баткенден жана Чоңалайдан келген төрөткө чейинки жана төрөттөн кийинки 5 аял жатат. Анын ичинен экөөсү көз жарган, азыркы тапта эне баланын ден соолуктары жакшы. Дарыгерлер бардык медициналык жардамдарды көргөзүшүдө. Ош шаардык төрөт үйүнө Баткенден жана Чоңалайдан келген 5 аял бар. Чоңалайдан 2 аял, 3 аял Баткенден келген. Арасынан экөө төрөдү, 3-өө сохранениеге келип жатышкандар, козголуп калгандар. Анан экөө төрөдү, аман эсен, балдары жакшы. Бүгүн буюрса чыгарган даярдап жатабыз документтерин. Ал эми Ош облустук төрөт үйүндө Баткенден жана Чоңалайдан келген 18 кош бойлуу жана төрөттөн кийинки аялдар бар. Бүгүнкү күндө анын 15и көз жарган. Тилекке каршы экөө оор абалда келип жандандыруу бөлүмүндө. Калгандардын абалдары туруктуу экени айтылды. Азыркы учурда Баткен областында 16 сентябрдан бери 28 аял келип бизге кабыл алынды. Анын ичинен 15и уже көз жарды. Именно Баткен областынын өзүнөн, Баткен шаарынан келген 4 аял бар. Азыркы учурда бизде анын ичинен бирөө бүгүн азыр выписка болуп чыгып кетти. Калган 3-өө жатат азыр. Абалдары туруктуу. Азыркы ошол кечээкү айтып аткан Элемандын атын ыйгарабыз деген наристебиз. Кечээ ошол 16:35-те 2 кг 560 салмакта уул бала төрөлгөн. Энеси кош бойлуулуктун кабылдоосу, преэклампсиянын оор даражасы деген кабылдоо менен бул кан басымы көтөрүлүп кетип төрөдү. Азыркыга акыбалы туруктуу, өзү реанимация бөлүмүндө бизде көзөмөлдө дарыланып жатат. Бейле кетсек, Ош шаарындагы билим берүү мекемелеринин жатаканаларында Баткенден келген 500дөн ашык жаран жайгашкан. Алардын бардык муктаждыктары эске алынып, керектүү кийим-кечилер, гигиеналык каражаттар менен камсыздалып, ысык тамак аштары да эске алынган. Мында ыктыярчылар тарабынан үзгүлтүксүз жардамдар көргөзүлүүдө. Асель Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош шаары.